Наш отдел компьютер-технических моноскопических экспертиз. Мы проводим исследования по компьютерной цифровой криминалистике. Кыргыз Республикасынын инвестиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызматында компьютердик техникалык экспертизаларды заманбап деңгээлге алып чыгууга жана терроризмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү иликтөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк бере турган жаңы жабдуулар салтанаттуу түрдө өткөрүлүп берилди. Иш-чарага юстиция министринин биринчи орун басары Алмазбек Сарылбек уулу Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызматынын төрагасы Талантбек Кожонов, Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу координатору Анте Граве, Кыргыз Республикасындагы Европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Ханс Фарнхаммер, Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин анти-террористтик борборунун директорунун орун басары Адыл Кадралиев, ошондой эле Европа биримдигинин Бириккен Улуттар уюмунун терроризм коркунучтарына каршы күрөшүү куралы долбоорунун жетекчиси Дмитрий Пономарев катышты. В рамках данного проекта нам предоставлены консультативные сессии. Жабдуулар жана техникалык колдоо Европа биримдиги тарабынан каржыланган жана Бириккен Улуттар уюмунун анти-террордук башкармалыгы тарабынан ишке ашырылган. Европа биримдигинин Бириккен Улуттар уюмунун терроризм коркунучтарына каршы күрөшүү куралы долбоору тарабынан берилген. Изилдөө методдорун тынымсыз өркүндөтүүнүн жана жаңы технологияларды киргизүүнүн аркасында соттук эксперттик кызмат өлкөнүн илимий техникалык өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланууда деп белгиледи юстиция министринин биринчи орун басары Алмазбек Зарылбек уулу. Буга чейин бир аз кыйынчылыктар болгон. Ошондой изилдөөлөр жүргүзгөнү себеби вычислительный комплекстер маломощный, программный обеспечениялар жоктуктан себептен азыр бул проект боюнча бизге консультативный сессияларды өткөзүп беришкен. Ал жерде жаңы методика, жаңы стандарттар менен тааныштырылып, ошондон дагы сырткары компьютерный комплекс, судебный вычислительный аябай күчтүү. Бул комплексте изилдөөлөр жүргүзүлөт. Жаңы жабдыктар жана программалар эксперттерге санариптик далилдерди натыйжалуу талдоого, иликтөөнү тездетүүгө жана эксперттик корутундулардын тактыгын жогорулатууга жардам берет. Мындан тышкары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин анти-террордук борбору Европа биримдигинин Бириккен Улуттар уюмунун куралынын колдоосу менен иштелип чыккан маанилүү инфраструктураны жана аялуу объектилерди коргоо боюнча онлайн платформаны колдонуу үчүн техникалык жабдууларды алды. Европа биримдигинин Бириккен Улуттар уюму куралын колдоо техниканы жеткирүү менен гана чектелбейт. Соттук эксперттик кызматтын жана антитеррористтик борбордун эксперттери да эл аралык билимдерге, окутуу программаларына жана мыкты дүйнөлүк тажрыйбаларга мүмкүнчүлүк алышты. Бул санариптик криминалистиканы жана критикалык инфраструктураны коргоону жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууга мүмкүндүк берет.